Салам алейкум, урматтуу замандаштар. Бүгүн ошо соцсеттен абдан чоң бир маселе чыгыптыр. Мага да өтө көп суроолор түшүп атат. Президент менен биздин саламаттык сактоо министри жана уу коргошун ичип ошону сунуш кылып атат, ковидти жеңиш үчүн деп. Мындай кылып туруп, эмне кылып тиги ызык кылып туруп ичиш керек. Чай ичкенде эле отуруп алып эле, үйдөн отуруп алып эле сүйлөшүп эле иче бериш керек. Мен мындай айтып кетет элем. Бүгүнкү ошо медицина алсыз болуп, ошол пандемияны дарылай албай, мына 4 жолу өздөрүнүн дарылоо протоколун өзгөртүп, ушул убакта ушундай башаламан болуп турганда, кандайдыр бир альтернатива сөзсүз керек. Альтернативаны мына саламаттык сактоо уюмунун, бүткүл дүйнөлүк уюмунун сунушу боюнча Африкалык дары өсүмдүктөрүнүн жасалган суусундукту COVID-19 оорусуна дарылоо үчүн потенциалдык ыкма катары клиникалык сыноосунун 3-чү фазасы үчүн протоколун макул деп тапты деп туруп, бул сунуш кылып атат. Альтернативага кандайдыр бир мынакей элдик медицинадан кандайдыр бир суусундуктар сыноодон өтсүн деген сунуштарды коюп атат. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму изилденип атат. Бул сунушта Мадагаскардын президенти Андри Радзуэлин ошо малярияга каршы сыналган, жакшы көрүшкөн ошол жанагы эрмендин суусу жакшы деп сунуш кылыптыр, ошону тесттен өткөргөнгө, сыноодон өткөргөнгө сунуш кылып атат да, ал сыноодон өтүп атат. Ушул сыяктуу деле мен биздин эгер президент биздин колубузда турган эрмен турмак андан тышкары жана уу коргошунду сунуш кылса, мен туура көрөм. Анткени бүгүнкү күнү кандайдыр бир альтернатива керек болуп турат. Бул сыноого, бул сунушка саламаттык сактоо өзүнүн салымын кошуп, ага таасир болуп сыноодон өткөрүп атса, андан бештери жакшы дейм. уу коргошун бул аконит деп аталат. Болбосо биздин кыргыздарда ысыквырский корень деп коет, кыргыздарда уу коргошун ушу уулук касиети жагынан аконитин деген алкалоид бар составында жагынан, ушун үчүн бул атагы чыгып ушул жагынан чыккан. Өзү айтып тургандай эле уу коргошун уулук жагынан. Бул өзү Кыргызстанда эле менин билишимче эле бир 6-7 түрү бар деп айтылат. Ал ак кадал деп келет, бурма кара, кулунчак деген түрлөрү менен, ал көк түздөгү гүл менен, алакандай жалбыраган жалбырактары менен, саргыч же болбосо кызыл түстө келген гүлдөрү менен, жана жоон тамырлары менен келип, ошо көбүнчө тамырын пайдаланат деп келет. Эми мен айтып кетет элем, мен өзүм фармацевт катары бүгүнкү күнү альтернатива жагынан сынап деле келгенбиз. Ошо эрмен болбосо жанагы кристалл хинтти биз сунуш кылып сыноодон өткөргөнбүз деп деле айтып кетсем болот. Биздин өзүбүздүн сыноодон өткөргөн биздин бейтаптардын бардыгы жакшы абалда чыгып кетти ковидтен. Бүгүнкү күнү бул альтернатива бизге сөзсүз керек. Сыноодон өткөрүшүбүз керек, bundan коркпошубуз керек. Неге дегенде биз сунуш кылганда мен как фармацевт катары жана химияны алам, химия препараттарды алам, ооруларга жана рак ооруларга дегенде мен ушул уу коргошунду сунуш кылып айтат элем өзүм. Неге дегенде бул ошо рак клеткаларын өлтүргөнү бул чындык. Өзүм мындайча айтканда антисептикалык, антимикробный жанагындай суукка каршы, суук тиген каршы жакшы касиети бар, жок эмес. Бул биздин эзелтен кыргыздардан сыналып да келген, колдонуп да келатат. Муну ушу көптүк түрүндө ушул клиникалардан сыноодон өтсө, эгер мен айтат элем, эң жакшы эле абалда өтүп кетет. Эгер кыргыздар коркпой эле бул сыноодон өткөн эзелтен ичип келгендер ичип эле атат. Жана министрдин ичкенде бул көргүзгөн эмне, бул мындан эчтеке болбойт деген маанидеги ичип көргүзүп аткандыр. Мен жактайт элем, ушундай сыноолорду эмне дегенде бүгүнкү күнү өзү убакыт, заман талап кылып атат. Болгондо эми бардыгыбыз эле уу коргошун абдан жакшы экен, укмуш колдонуш керек экен деген ойдон алыс болгула деп айткым келет. Өзү айтып аткандай уу коргошун аны
ушул врачтардын, дарыгерлердин көзөмөлүндө болуш абзел. Эмне дегенде анын дозасын билишибиз керек. Аны жылуу бойдон ичиш керек. Бир күндө 3 мал 4 малга чейин. Анын аралыгы тамактан кийин эмес. Анын кан басымы же болбосо өзүнүн абалын көзөмөлдө туруу бул абзел болуп эсептелет. Ошондуктан мен чакыргым барып эле ушу жакшы экен деп эле ошону тамырды издеп эле барып эле кайнатып ичүүдөн мен алыс болгула деп айтып кетет элем. Андыктан бүгүнкү берген суроолорго мен дагы да айтат элем. Президентте да, министрде да мен ушул жерден ушул сыноого киргизип, ушул тесттен өткөрүп, сыноого киргизгенин да мен колдойт элем. Бизде мондай өзүбүз жазганда мен автор болуп жазган китептер бар. Жакшы Кыргызстанда өскөн жакшы чөптөр бар мынакей. Чөптөрдүн арасында ушул китепке мен ушул эгерде сыноодон өтө турган болсо, изилдей турган болсо, ошо жанагы уу коргошун болбосо ысык-пульский корень, аконит деген чөптү дагы киргизип, ошо дарылык касиеттин алып чыгат элем деп айтып кетет элем. Ассаламу алейкум.